Бүгін Алабукада айыл өкмөт башчысынын көкүрөгүнө бычак сайып кетишкен. Бүгін таң атпай жол кырсыгынан 2 адам каза болуп, 5 адам ооруканага жеткирилди. Ушулар жана башка жаңылыктар. Видеого лайк басып, биздин каналга мынаминтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер жаңы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 2 адам каза болуп, 5-өө ооруканага жеткирилди. Бүгүн эртең менен Суусамыр Талас Тараз жолунда Volkswagen Passat жана Honda Odyssey унаалары кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен 2 адам каза болуп, дагы 5 киши жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Учурда окуянын чоо жайы такталууда. Алабукада айыл өкмөт башчысы бычакталды. Милициянын Маалыматка караганда 12 январ күнү саат 15:50 чамасында Алабука Риптин мөмөт бөлүмүнө Алабука районунун аймагындагы Борбордук базарда 71 жаштагы аял киши 1974-жылы туулган жаранды сол көкүрөгүнө бычак менен сайып салганы тууралуу маалымат түшкөн. Кесепетинен 1974-жылы туулган жаран ооруканага жаткырылган. Териштирүү учурунда жабырлануучу Алабука айыл өкмөтүнүн башчысы экендиги аныкталган. Кылмыш ал жол боюнда мыйзамсыз соода сатык жүргүзгөн жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү учурунда болгон. Аял ашкана бычагы менен көкүрөгүнүн сол тарабына сайган. Шектүүнүн 1999-жылдан бери психологиялык жактан жабыркап каттоодо тургандыгы маалым болгон. Ал 48 саатка камакка алынды. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Казакстандын аймагынан вебкам студиялар табылып, 50дөн ашык адам кармалды. Казак Республикасынын полиция кылмыштуу жол менен уюштурулган ири схема жоюлганын билдирди. Өлкөнүн 11 регионунда модельдик агенттик деген ат менен иштеген жайларда уюшкан кылмыштуу топ кыздарды вебкам сойкулукта иштетип келген деп айтылат расмий маалыматта. Ички иштер министрлиги бул студиялар 2024-жылдын декабрь айында жабылганын билдирди. Бул ишке байланыштуу 50дөн ашуун адам полицияга жеткирилген. Уюшкан кылмыштуу топту түзүү, ага катышуу фактысы боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Казакстанда 18 автоунаа катышкан жол кырсыгы болду. Казакстандын Алматы облусундагы Алматы-Ост-Каменегорск жолунда 18 автоунаа катышкан жол кырсыгы катталды деп билдирди Казавтожол. Окуя 15 январда саат 7:30 чамасында болгон. Транспорт каражаттары жолдун 28-чакырымда Канаев тарапка бара жаткан жолдо сүзүшкөн. Компания жол кырсыгы учурунда коюу туман болгонун, айдоочулар жол эрежесин толук сактабаганын билдирди. Казавтожол компаниясынын маалыматы боюнча жол кырсыгынан жабыркагандар жана каза болгондор жок. Жесть, Алматы Өскемен автожолу